оюмду толук жеткире албай калдым. Мен агабызды сыйлайм, урматтайм. Буга чейин да ырларын сыймыктануу менен, сүйүнүү менен, жактыруу менен ырдап келгем. Сиздер ойлогон мен андан кыйынмын, мен андан күчтүүмүн деген ой бул такыр сиздер ойлогондой ой эмес. Бой көтөргөн бала деп сыпатташып атат азыркы күндө. Андай эмес. Эмнеси көңүлүңдү ооруп атат? Ушинтип эле мындай точкасына чейин токтолуп айтса кетпесем мындай эме болуп коркуп да калдым өзүм эфирлерде. Түшүндүрө турган инсандарга түшүндүрүп айтып бердим. Эң башкысы түшүнүү менен кабыл алыңыздар, ошону эле суранам. Эки жакты бирдей салыштырып, анан чечим чыгарасыздар деп үмүттөнөм. Амансыз бардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү. Буга чейин бизге Сыймык Токтогулов өзү тууралуу, чыгармачылыгы тууралуу маек берген. Мына ошол маекте баягы оюн туура эмес жеткирип алгандыктан көрүүчүлөрдүн арасында бир аз түшүнбөстүктөр орун алып, ар кандай пикирлер айтылып жаткан экен. Мына ушул маекте баягы жеткире албай калган оюн, ошол маектеги түшүндүрмө берейин деп студиябызга кайрадан бүгүн ырчы Сыймык Токтогулов келип жаткан учурум. Ассалому алейкум, Сыймык. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жалпыңыздарга салам. Акыркы чыккан эфир боюнча толук оюмду айтайын деп чечтим. Негизи бул теманы көпчүлүк ойлошот, агабыздын аркасында хайп кармап атат депчи, бирок мен ал жерден андай оюм да болгон эмес. Буга чейин сүйүү менен, өтө даңазалоо менен, өтө кубануу менен буга чейин ырларды тартуулап келгем, агабыздын ырларын. Мен баракчамда карап жүргөн инсандар, жакын саналаштарым эң башкысы билет бул нерсени. Мен андай ойдо эмес экенимди, буга чейин ырларын сүйүп жүргөнүмдү болгону, убакыт кыска болгондугуна байланыштуу оюмду толук жеткире албай калдым. Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. ТВ приставка жана гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз жана ырахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Жана ошондой эле көпчүлүк азыркы учурда Instagram желесинде видеону көрүп, андан дагы жакшырды айткен деген нерсени көрүп, бүгүнкү күндө текеберчилик, ушундай дагы текебер адам болобу анан деп болгон жашоому, тарыхымы асылып аткан адамдарга түшүндүрмө бергим келди. Ал агабыздын аркасында хайп кармап атат дебеш үчүн мен оюмду толук шашып атып дагы оюмду толук жеткире албай калдым. Ар бир адам өзүн баалаш керек. Мен андан дагы таланттуумун деген сөз бул мен атын атабагандан кийин мен агамдан да таланттуумун деген сөз эмес. Бул сөздүн алдында ар бир адамдын өз ою болуш керек деген сөз менен негизи мен башкача мааниде жеткиргим келген да. Ар бир адамдын өз ою болуш керек. Мен өзүмдү өзүм баалайм деген сөз. Бул азыркы учурда мени көпчүлүк эл тааныбайт. Мен ошол себептен өзүмдү өзүм гана баалай алам. Анткени башка инсандарга мен бул менден бийик, бул менден өйдө деп азыркы учурда баа берип, оценка бере турган деңгээлге жете элекмин. Болгону мен ал эфирде өзүңүздөр байкаганыңыздардай шашып мен бул темага толук токтолбой эле коеюн деп, ушул темадан батыраак өтүп кетейин деп, шашып өткөрүп жиберем деп атып, оюмду толук жеткире албай калдым. Көпчүлүк адам азыр мен андан дагы таланттуумун деген сөзгө келип такалып атат да. Бул интервьюну көргөн адам түшүнөт. Ал сөздүн башында ар бир адам өзүн өзү баалаш керек. Ар бир адам өзү үчүн жашаш керек, өзү үчүн жооп бериш керек. Ошондой эле мен да өзүмдү баалайм, мен андан дагы таланттуумун деп айткан себебим бул мен жеке оюм. Мен башкаларга мени баалагыла, мен кыйынмын деп айткан жерим жок. Болгон ар бир адамда жеке ой болуш керек. Мен анткени эмнеге мен жеке оюм? Анткени азыркы учурда мени көпчүлүк эл тааныбайт. Мен ошол көпчүлүк эл тааныбаганына байланыштуу бул кыйын эмес, бул менден ылдый, бул менден өйдө деп айтуу азырынча мага эрте. Жана ошондой эле ошол себептен мен андан да таланттуумун деп өзүмдү өзүм эсептейм деп бул жерден мен оюмду толук түшүндүрө албай калдым, бир чети шашып атып. Сиздер дагы ойду толук интервьюну толук көрүп, бирок оюмду толук жеткире албаганына байланыштуу азыркы учурда мага көз карашыңыздар башкача. Ал нерсенин баардыгын жакшы түшүнөм.
Мен агабызды сыйлайм, урматтайм, өтө жакшы көрөм. Ырларын буга чейин өтө сыймыктануу менен ырдап келгем, тартуулап келгем. Ошол эле учурда мен өзүмдү эч убакта окшошмун деп эсептебесем дагы, болду болбоду дегенде менин баракчама кирип, каждый видеонун астын окуп көрсөңүздөр болот. Окшош экенсиң деп окшоштурган тарап боло берет. Бул хорошо, что мага жазып атышат да. Бирок бул жерден экинчи тарабынан алып карай турган болсок, мен өзүмдү өзүм ойлогон жокмун. Бул жерден мен текебер болуп, мен кыйынмын деген жерим жок. Болгону мен экинчи тарапка көбүрөөк басым жасайм. Ошол себептен экинчи тарапка көбүрөөк басым жасаган себептен бул жөнүндө интервью бергим келбейт, бул жөнүндө интервью берген жакпайт деп дагы айттым. Эмнеге? Анткени бул мага өтө чоң пайда алып келет, өтө чоң таанымалдуулук алып келет. Агабызга окшоштурушуп, мен видеолорумду көп каралым көрөт. Бирок ошол эле учурда экинчи тарабынан ала турган болсок, кээ бир инсандар болушу мүмкүн да. Бирөө окшоштурат, бирөө окшоштурбайт. Бирөө окшоштурган адам мага жазбай, ойлонбой туруп үй бүлө мүчөлөрүнүн атасына же апасына жөнөтүп кое турган болсо, унута албай жүргөн инсандардын жүрөгүнө дагы, көңүлүнө дагы бул кайгынын үстүнө кайгы кошкон болуп калам да. Ошол жагын да ойлоп коюңуздар. Мен ошол себептен бул жөнүндө көп токтолуп айткым келген эмес, бирок бүгүнкү эфирде токтолуп айтууга мажбур болуп турам. Агабыздын артынан таанылып, хайп кармап, андай оюм болгондо мен ар бир сөзгө маани берип, ар бир сөзгө токтолуп, мен агамдай болгум келет деп, ошол нерседи агабыздын таанымалдуулугун, сый урматын колдонуп мурда эле колдонуп кетмекмин да. Бирок бул жерде мен экинчи тарабына көбүрөөк басым жасайм. Башкаларга кайгы тартуулап калбасын дейм. Башкаларга кайгы тартуулап мага пайда алып келе турган нерсе бул мага жакпайт. Мен ушул нерсени айтып түшүндүргүм келген чын-чынында. Бирок убакыт тар болгондугуна байланыштуу жана ошондой эле ал жөнүндө мен өзүмө окшошмун деп эсептебейм. Ошол себептен мен көбүрөөк мага внимание ал жөнүндө бөлүнбөсүн деп мен ошол жеринен тез жооп берип шашып өтөм деп ойлонбой сүйлөп алдым. Оюмду да толук жеткире албай калдым. Бул жерде болгону экинчи тарапка дагы көбүрөөк басым жасап, ойлонуп, салыштырып карап көрсөңүздөр жакшыраак болот деп ойлойм. Салыштырып карап көрүп, анан чечим чыгарсаңыздар. Жана ошондой эле мен андай ойдо боло турган болсом, андай нерсени каалаган болсом, мен хайп кармап таанылгым келген болсо, мен буга чейин ырларын ырдап, YouTubeга чыгып, ошондой нерсе кылмакмын, бирок мага ал нерсе жакпайт. Дагы бир жолу айттым, бул жакпайт деген сөз мага агабыз жакпайт, мага агабыздын чыгармачылыгы жакпайт деген сөз эмес. Болгону мен башкаларга кыйындык жараткым келбейт, кайгы жараткым келбейт. Жана ошондой эле көпчүлүк эл мени азыр агабыздын иниси чыгармачылыкта киришип келатат, өсүп келатат. Арсен Темирхан деген инибиздин тамагына кол салып атканда болуп калам да бул жактанчы. Мен ошол себептен бул темалардан качып, мага ал жөнүндө интервью бербеңиз, мага ал жөнүндө интервью берген жакпайт деп болгону мен бул жерден өзүмдүн оюмду жеткире албай кыска кайрып кетким келген. Бирок ошондой эле учурда азыр толук түшүндүрүп берүүнү чечтим. Буга чейин да ырларын сыймыктануу менен, сүйүнүү менен, жактыруу менен ырдап келгем. Мындан кийин ырдай берем. Сиздер ойлогон мен андан кыйынмын, мен андан күчтүүмүн деген ой бул такыр сиздер ойлогондой ой эмес. Мен антип өзүмдү өзүм эсептебейм. Болгону ар бир адамдын өзүнүн жеке ою болуш керек. Жана ошондой эле текебер, бой көтөргөн, бала деп сыпатташып атат азыркы күндө. Андай эмес. Чын-чынына келгенде мен жакындарым дагы, санаалаштарым дагы билет кандай экенимди. Бул Instagram баракчадан алганда азыркы учурда постта 1 миллиондон ашык адам көрүп атат. Жана ошондой эле 5000ге жакын адам 40 секундалык видео үчүн 23 жылдан бери мен жанында жүрүп, мен кандай экенин билген инсандардай болуп жазып атат. Бул мен ал туура эмес деп дагы, туура деп дагы ойлой албайм. Анткени бул ар бир адамдын жеке ою. Жана ошондой эле мен сиздерге сунуштайт элем. Кыска видеону көрүп чечим чыгарбастан, YouTube'дагы толук видеону көрүп, анан азыркы мен сүйлөп аткан оюмду дагы түшүндүрмөмдү да көрүп бир салыштырып көрсөңүздөр жакшыраак болот. Ал эми азыр сыймык сага азыркы учурда мындай өзүң көңүлүң аябай катуу тийип аткан, хейт эми баарыбыз көрүп атабыз, көп пикирлер айтылып атат. Эмнеси көңүлүңдү оорутуп атат? Бул жерден көңүлдү ооруткан нерсе
Эми мен ар бир адамдын оюна кирип чыга албайм да. Ар бир адам менин оюма кирип чыга албайт. Бул жерден эч бир адам төрүн түшүнгүсү келген жок. Ошол себептен билбегендик себептен жазды деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда башталгыч чыгып атканда кандай толкундоолор болот экенин, кандай нерселер болот экенин бул чыгармачылыкта жүргөн инсандар өтө жакшы түшүнөт. Бирок бүгүнкү күндө мен өзүм тарап болгон андай түшүнүүнү көргөн жокмун чын-чынында. Бирок мен жаман көргөндүк эмес, бул дагы мен ушинтип эле мындай точкасына чейин токтолуп айтса кетпесем мындай эме болуп коркуп да калдым өзүм эфирлерде. Болгону бул чыгармачыл адам жакшы түшүнөт да. Ал инсандар кичине багыт берип, мага эним бул жери мындай болуп калыптыр, тигиңде болуп калыптыр деп айтса, мен ошол нерсеге жараша иштейт болчумун. Бирок бүгүнкү күндө антип акыл айтпай эле, тескерисинде бир кичинекей айыбыңды көрүп, кичинекей эми чоң эле болушу мүмкүн кээ бирлер үчүн. Ошол нерсени көрүп туруп, ошого такалып калганы бул мен үчүн азыр оор болуп турат. Колдоо көрсөткөндөр болуп атабы? Кимдер колдоо көрсөтүп атат азыр? Азыркы учурда бар чыгармачылыктагы агаларыбыз бар. Энем ал жериң мындай болуп калды. Мен агаларыбызга да түшүндүрдүм. Ушундай аке, мен толкунданып, шашып, мен андай деп таанылгым келбеген үчүн, башкаларга кыйындык жараткым келбеген үчүн мен оюмду толук жеткире албай калдым ал жерден. Ошол оюмду элдер башкача кабыл алып калды. Эфирде дагы ошентип сүйлөгөндө көпчүлүк башкача кабыл алгандыгына байланыштуу интернет желелерге дагы ошол түшүнүк боюнча кирип кетти. Мен ал нерселердин баардыгын түшүндүрө турган инсандарга түшүндүрүп айтып бердим. Алар энем деп колдоо билдиришти. Дагы бир өзгөчө образдарды күтөбүзбү? Кандай ырлар бизди күтүп турат алдыда? Сенден кандай ырларды угабыз? Мага бул нерсе өтө чоң сабак берди. Бирок мен бул менен токтоп калбайм. Мен жашоом токтоп калбайт. Түшүнгөн адамдарга түшүндүрө алдым деп ойлойм. Түшүнбөгөн адамдарга мага жазсаңыздар, мен кененирээк дагы баракчамдан түшүндүрүп бере берем. Болгону мен бул жерден бул хайп кармап дагы актангандык эмес. Болгону мен андай ойдо экенимди, андай ойдо мен өзүмдү калыптагым келбейт. Чыгармачылыкта болот, уланат. Азыркы учурда буга чейин дагы кандай чыгармаларды ырдап келген болсом, мындан кийин дагы андан да жакшы чыгармаларды эл алдына алып чыкканга аракет кылабыз. Бул менен мен дагы бир нерсени айткым келет. Мен жакпайт деп айткан эмес, мен агабыздын ырларын буга чейин да сүйүүнү менен ырдап келгем. Ошол ырлар мени көпчүлүк элге жылуу мүнөздү тартуулаган. Мен мындан кийин да ырдай берем. Анткени ал ойдон кийин мен көпчүлүк ойлойт, болду ырдабайт болуш керек ал ырларды депчи. Жок, мен ырдай берем, анткени мен буга чейин да жакшы көрүп келгем, мындан кийин да жакшы көрө берем да. Ал жерде мен оюмду толук жеткире албай калганым, бул мен буга чейинки жакшы көрүп келген максаттарымды өзгөртө албайт деп ойлойм. Чоң рахмат анда Сыймык сага. Чыгармачылык ийгилик. Ошол. Эң башкысы түшүнүү менен кабыл алыңыздар, ошону эле суранам. Эки жакты бирдей салыштырып, анан чечим чыгарасыздар деп үмүттөнөм. Чоң рахмат сага дагы. Чыгармачылык ийгилик. Буюрса дагы да болсо сонун жакшы мыкты ырларың менен элдин маанайын көтөрүп жүрө бер. Ал эми биз бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки маектерден амандашканча бар болуңуздар.